Бүткүлдүүнү көз сала турган Мелдеш Париж Олимпиадасынын башталышына саналуу гана күндөр калды. Казакстандын курама командасы чоң белдешке толук даяр. Касым-Жомарт Токаев Олимпиаданын алдында өлкө намысын коргой турган спортчулар менен жолугушуп, улуттук курама команданын мүчөлөрүнө мамлекеттик тууну тапшырды. Президент өлкө намысын коргоодо спортчуларга жооптуу миссия жүктөлгөнүн айтып, ийгиликтерди каалады. Елді мекендерде арнайы алаңдар салынып жатыр. Өткен жылдың өзінде Калктуу пункттарда атайын аянтчалар салынып жатат. Былтыр 70-ке жакын спорт борборлору ачылды. Быйыл дагы 200-ге жакын объект курулат. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Улуттук олимпиадалык комитетте өзгөрүүлөр болду. Олимпиадалык оюндарга даярдык көрүү штабы түзүлдү. Тажрыйбалуу адистерди чакырдык. Белгилүү спортчу Геннадий Головкин келди. Ар бир тармакта өз ишинин чыныгы устаты болууга тийиш. Ошондо гана жыйынтык болот. Биз спортчуларга өзгөчө урмат көрсөткөн өлкөбүз. Албетте чемпион болуу оңой эмес. Казакстанда намыска чапсаң, алыска чабасың деген сөз бар. Ошондуктан жеңүүчү болосуздар деп ишенем. оңай емес. Қазақта намысқа шапсаң, алысқа шабасың деген сөз бар. Сондықтан жеңімпаз боласыздар деп сенемін. Казакстан спортчулары Олимпиада оюндарынан эч качан куру колго айткан эмес. Бул жолда өлкө үмүтүн актай тургандар даңктуу жолду намыс менен улантат деген ишеним чоң. Үлкен жоопкерчилик, үлкен мәртебе. Чоң жоопкерчилик, чоң сыймык. Кудай буйруса желегибизди желбиретүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз. Лицензия алгандан кийин Олимпиадага даярдыктар жүрүп жатат. Ага чейин биз бул лицензияны алуу үчүн машыгып келгенбиз. Эми Кудай буйруса акыркы машыгууларыбыз калды. Андан соң Францияга жөнөйбүз. Соңғы окуу жаттыгуу жыйыныбыз калды. Сону аяктап, Франция мемлекетине аттанамыз. На данный момент легкая атлетика завоевала 8 лицензий на Олимпийские игры в Париже. Учурда жеңил атлетика боюнча Париж Олимпиадасына 8 лицензиябыз бар. Алматы облусундагы Олимпиада оюндарына даярдануу борборунда машыгып жатабыз. Негизи даярдыктар аяктап калды. Олимпиадалык оюндарга катышуу ар бир спортчу үчүн чоң жоопкерчилик. Ошондуктан албетте мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп, жеңиш тепкичинен көрүнөбүз деп максат кылып жатабыз. Биз дүйнөнүн эң мыкты спортчулары менен күч сынашканы жатабыз. Мунун өзү жакшы натыйжа. Бирок Париж Олимпиадасында өлкөбүздүн көк желегин желбиретип, бардык күчүбүздү жумшайбыз. И, конечно же, мы будем стараться показать максимум и принести для нашей страны награды и гордо развивать флаг нашей страны над Парижем.